Орел и Решка долбоорунун Кыргызстанда тартылган чыгарылышы жарыяланды. Анда өлкөбүздүн түштүгү дүйнөнүн керемети деп аталат. Ал айдын тоолоруна ат менен чыккан алып баруучу табиятка суктанып, ыйлаганга чейин барган. Кыргызстанга келип ыйлап кетиш адатка айланды окшойт да. Билесиңерби, эми Кыргызстанга барууну каалап жатам. Кыргызстанда эки чоң кызыкчылыктын кагылышкан учуру бышып жетилди. Бир жагынан энергетикалык каатчылык кычап турса, экинчисинен майнинг фермалар жаандан кийинки козгарындай көбөйдү. Сөңгү деген Twitter колдонуучусу 8 мыкты видеокартадан айына $1000 киреше товарын жазган. Ага Азиз Карагулов деген колдонуучу жооп кайтарып, майнерлерди каатчылыкка айыптады. Бары жакшы дечи, бирок Кыргызстанда майнинг тыйылган, анткени энергетикалык каатчылыкта электр кубаты көп колдонулат. Бары салык төлөбөй, электр кубаты үчүн акыны коммерциялык абонент катары төлөбөгөн майнерлер үчүн. Ал арада электр энергиясынын жетишсиздиги үчүн видеокарталар эмес, сууну саткан аткаминерлер күнөөлүү дегендер чыкты. Бул талаш көпкө уланат окшойт, анткени эки тараптын тең аргументтери бар. Башка дагы көз караш бар. Майнинг жана блокчейн кыймылы аркылуу дүйнө жүзүндө альтернативалык энергетика өнүгүп жатат. Керек болсо, биздин өлкөдө чакан гэстерге инвестиция салууга кызыга башташты. Өлкөнүн электр жарыгын ким коротуп салды десе, экономикалык тарифтердин ордуна социалдык тарифтерди койгон саясатчылар эмес, энергетика тармагындагы паракорлор эмес, майнерлер турбайбы? Кырнет белгилүү шоумен Алексей Филатов менен коштошууда. Соц тармактарда көптөр Филатовдун хит паратын көрүп, өскөнүн жазып, өлкө чоң жоготууга учураганын белгилешүүдө. Алексей Филатовду жакын тааныгандар ага эскерүү каттарын арнашты. Мен аны алгачкы жолу көргөндө абдан таң калгам. Кышында көйнөкчөн, бир шым менен жука боору ачык күрмө кийип, жылаң башы жүрө берчү. Тоңуп каласың деп эле чебелектеп турчумун. Ал укмуштуудай энергиялуу, каны кайнап, көзү жайнап, жашоону сүйүп караган, ордуна тура албаган, идеяга бай, шуулдаган жигит болчу. Филатовду жакындан билген Назира Айтбекова эскерүүсүндө шоумен акыркы жылдары өзгөрүп, мурдагы шаңы жоголгонун кошумчалаган. Алексей августтун аягында ооруканага түшүп, Инстаграмдагы акыркы постун 2 жума мурун жазган. Анда жаштарга насаат айтып, өмүр биргелерин эстен чыгарбоого чакырган. Сиз дагы биздин көрүүчүлөр ар бир көз ирмемди пайдалуу өткөрөсүз деп ишенем. Биздин баракчадан алыстабаңыздар, видео тууралуу пикир жазсаңыз кубанычта болобуз. Görüşkünçe.